Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Кубаттуу сырлар 81. Джо Витале. Көптөгөн адамдар кезектеги абалдарынын арасында өзлөрүнүн тордун артында жүргөндөй сезишет. Желеге чалынып калып, чыга албай жаткандай туюлат. Силердин абалыңар азыр кандай болсо да, мунун баары кезектеги реалдуулук. Купуя сырды колдоноор менен кезектеги реалдуулук өзгөрүлө баштайт. Силердин кезектеги реалдуулугуңар же кезектеги турмушуңар силердин мурдагы оюңардын жыйынтыгы. Силер өз оюңар менен сезимиңерди өзгөртө башташыңар менен турмушуңар өзгөрөт. Адам баласы өзүн өзгөртүп, өз тагдырын башкара алат. Туура ойдун кубатын ачкан бардык акылдын чечими дал ушундай. Кристиан Д. Ларсон 1866-1954. 82. Лиза Николс. Эгерде силер абалды өзгөрткүңөр келсе, алды менен өз оюңарды өзгөртүшүңөр керек. Эсеп кагазын алууну күтүп, поштаңарды караган ар бир жолу эмнени көрөсүңөр? Албетте, ал жакта эсеп кагазы болот. Ал кагазды алуудан коркуп, күнүгө почта үкөнүнө келе бересиңер. Силер ал жактан эч качан жакшыны күтпөйсүңөр. Силер карыз тууралуу ойлоносуңар. Ошол карыздан коркосуңар. Андыктан силер таң калуудан жинди болуп кетпешиңер үчүн карыз пайда болушу керек. Ошентип силер карызым бар болду бекен деген суроо менен өз оюңарды бекемдеп күчөтө бересиңер. Ооба, карызыңар бар. Эсеп кагазы келеби? Ооба, келет. Эмне үчүн? Себеби силер аны эбактан бери ал жакта деп күтө бересиңер. Тартуу мыйзамы дайыма силердин оюңарды аткарып тургандыктан ал материалдаштырылган. Өзүңөргө ийкемдүү болгула. Акча чегин күтүүнү баштагыла. Күтүү кубаттуу тартуу күчү. Боб Проктор айткандай, каалоо силерди каалоо менен байланыштырат. Ал эми күтүү аны силердин жашооңорго тартып турат. Каалап жаткан нерсеңерди күткүлө. Ал эми каалабаганыңарды күтпөгүлө. Азыр эмнени күтүп турасыңар? 83. Джеймс Рей. Көптөгөн адамдар иштин кезектеги абалына карап, мен ушундаймын дей беришет. Бирок бул силердин азыркы абалыңар эмес, бул силердин мурдагы абалыңар. Мисалы, силерде жеткиликтүү акча жоктур же адамдар менен каалаганыңардай мамиле түзүлбөгөндүр. Ден соолугуңар, формаңар начарлагандыр. Ошентсе да бул силердин болгонуңар эмес, бул силердин мурдагы оюңар менен кыймылыңардын калдык кубулушу. Биз дайыма алардын арасында тактап айтканда, биздин мурдагы ойлорубуз жана кыймылдарыбыздын калдыктарынын арасында жашап келе жатабыз. Силер өз ишиңердин кезектеги абалына көз жүгүрткөндө өзүңөрдү ал аркылуу аныктайсыңар да, өзүңөрдү ошол эле келечекке дуушар кыласыңар. Биздин азыркы абалыбыз өзүбүздүн ойлорубуздун жыйынтыгы. Будда. Биздин заманга чейин 563-483 жылдар. Мен силер менен улуу насаатчы Невил Годдар 1954 жылы окуган ашык нерселерди кесип салуу деп аталган лекциясынан келип чыккан усул менен бөлүшкүм келип турат. Бул ыкма менин жашоомдо абдан чоң таасир этти. Невил ар бир күндүн аягында ошол өтүп кеткен сутканын ичиндеги бардык окуяларды эстеп көрүүнү сунуштайт. Эгерде кандайдыр бир окуялар же учурлар силер каалагандай болбой калса, аны өзүңөрдүн мээңерде жагымдуу образ түзүп оңдоп алгыла. Силер бул окуяларды аң сезимиңерде каалаганыңардай кайра түзүү менен өз жыштыгыңарды мурдагы жыштыктан тазалап, эртеңки күн үчүн жаңы сигнал жиберип турасыңар. Ошентип өз келечегиңердин жаңы сүрөтүн жаратып аласыңар. Ал эми эскирген образдарды өзгөртүп алуу эч качан кеч болбойт. Ыраазычылыктын кубаттуу усулдары. 84. Джо Витале. Өз жашооңорду өзгөртүү үчүн азыр силер эмне кыласыңар? Эң алды менен силер ыраазы болгон нерсеңердин тизмесин түзүп алгыла. Бул энергиянын агымын которуп, силердин оюңарды өзгөртө баштайт. Эгерде көнүгүүнү аткаруудан мурун силер жок нерсеңерге, нараазычылыкка жана көйгөйгө көңүлүңөрдү бурган болсоңор, андан кийин силердин оюңардын багыты өзгөрөт. Силерге рахат тартуулаган нерселердин бардыгына ыраазычылыкты сезе баштайсыңар. Ыраазычылык силердин акыл эсиңерди ааламдын жаратман энергиясы менен гармония абалына алып келгени силер үчүн жаңы ой болсо, андага көңүл болуп жакшылап карагыла. Ошондо гана силер ал чындык экендигин түшүнөсүңөр. Оллес Оттлс 1860-1911. 85. Марси Шимов.
ыраазычылык өз жашооңорго көбүрөөк жакшы нерселерди алып келүүнүн эң сонун ыкмасы. 86. Джон Грей, психолог, жазуучу жана эл аралык деңгээлдеги лектор. Баардык күйөө билет, аялы ага кандайдыр бир майда нерсеге болсо да ыраазычылык билдиргенде, ал кандай жооп берет? Ал андан да көп нерселерди аткарууга даяр болот. Демек, баардыгы ыраазычылыкта турат. Ыраазычылык өзүнө тартып турса, ал болсо колдоону тартып турат. 87. Джон Демартини. Биз ойлогондорубузду жана ыраазы болгондорубузду материалдаштырып турабыз. 88. Джеймс Рей. Ыраазычылык мага күч кубат берүүчү көнүгүүгө айланды. Ар бир таңда ойгонуп, рахмат деп айтам. Ар бир күнү төшөктөн турганда да рахматымды айтам. Тишимди жууп, эртең мененки иштер менен алек болуп жатканда эмнеге ыраазы болгонумдун баардыгын эстеп, баардыгын санап чыгам. Мен алар тууралуу жөн эле ойлонуп, көнүмүш иш жасап койбостон, өз ойлорума, сезимдеримди арнап, алардан ыраазычылык сезип турам. Биз Джеймс Рейндин бул аңгемесин тарткан күндү эч качан унутпайм. Ошондон баштап мен Джеймстин көнүгүүлөрүн өз жашоомо айландырып алгам. Жаңы аткан таң үчүн жана мен жашоомдогу бардык нерселер үчүн ыраазычылыкты сезмейин, мен таң атканда ордумдан турбаймын. Ыраазычылыкты сезгенден кийин гана керебеттен туруп, бутумдун бири жерге тийгенде рахматымды айтам. Экинчи бутум жерге тийгенде мен ал сөздүн акыркы муунун айтып бүтүрөм. Жуунуучу жайга жеткенче ар бир кадамым сайын рахматымды кайталап кете берем. Жуунуп бүткөнчө бул сөздү кайталай берем да, ыраазычылыкка баткан абалга бөлөнөм. Ошентип жаңы күнгө даярданганча рахматты 100 жолу айтканга жетишем. Ошентип мен өзүмдүн жаңы күнүмдү жана анда боло турган окуялардын баардыгын түзүп алам. Эртең менен керебеттен эптеп туруп, күнү бою кыйналгандын ордуна мен бүгүн эмнелерди көрүп, кандай абалда болгом келгендигин баардыгын өзүм зарыл жыштыкка коюп алуу аркылуу аныктап алам. Күндүн баштоонун мындан кубаттуу ыкмасы жок. Силер өз жашооңордун жаратуучусуңар. Ошондуктан өз күнүңөрдү аң сезимдүү түзүп алгыла. Ыраазычылык адамзат тарыхында улуу акылмандардын жана лидерлердин окууларынын фундаменти болгон. Уоллес Оттелс тарабынан 1910-жылы жазылган Бай болуу илими деген китебинде ыраазычылыкка эң узун бөлүм арналган. Бул китеп менин жашоомду өзгөрттү. Купуя сырга катышкан устаттар үчүн ыраазычылык ар бир күндүн ажырагыс бөлүгү. Көптөгөн адамдар өз таңын ыраазычылыкты сезүү жана ал тууралуу ойлор менен башташат. Эң сонун адам жана ийгиликке жетишкен жеке ишкер Джо Шугармен Купуя сыр фильмин көргөн соң мени менен таанышкан анын сүйүктүү фрагменти ыраазычылык усулу жана ал турмушунда жеткен ийгиликтердин баардыгына 100 эсе күч менен таасир эткендигин айтып берди. Ушундай ийгиликтерди тартып алып жетишсе да, Джо азыркы күнгө дейре майда нерселерге да ыраазычылык билдирип келе жатат. Ал унаасын токтотууга орун тапкан учурда да рахматын айтат. Ыраазычылык ага эмне алып келгенин билет жана ошону менен бирге эле анын күчүн ар дайым сезип турат. Ыраазычылык анын жашоосунун образына айланды. Купуя сырды колдонууда мен өз жашоомдо окугандарым жана башымдан өткөргөндөрүмдүн баардыгы ыраазычылыктын кубаты баардыгынан бийик экендигин аныктап турат. Купуя сырдын окуусунан силер бирөөнү гана эсиңерге тутуп калсаңар, ал ыраазычылык гана болсун жана ал силердин жашоо образыңарга айлансын. 89. Джо Витали. Силер өзүңөрдү бар нерсеге башкача мамиле жасай баштаганыңарда, силер өз жашооңорго андан да артык жакшы нерселерди тартып ала баштайсыңар. Ыраазычылыгыңарды билдире турган андан да көп буюмдарды тартып аласыңар. Силер чөйрөңөргө көз жүгүртүп туруп, менде каалагандай унаам жок, мен каалагандай үйүм жок, мен каалагандай жарым жок, мен каалагандай ден соолугум жок. Эй, токтот. Булардын баардыгы тең силер каалабаган нерсеңер. Силерде болгон жана силер аларга ыраазы болгон нерсеңерге көңүлүңөр топтогула. Балким, анын жардамы менен бул саптарды окуганга мүмкүнчүлүгүңөр болгон көзүңөр болор. Же болбосо силер кийип жүргөн кийимиңер болор. Ооба, силер албетте башка нерсени каалагандырсыңар. Эгерде азыр силерде бар болгон нерсеңерге ыраазы болсоңор, ошол каалаганыңарга жакында ээ болосуңар. Бардык калган аспектилерде туура жашап жаткан көптөгөн адамдар ыраазычылыктын жетишпегендигинен кедей боюнча кала беришүүдө. Уоллес Оттелс. Силерде болгон нерсеңерге ыраазы болбосоңор, силердин жашооңорго мындан да жакшы көп нерселерди алып келүү мүмкүн эмес. Эмне себептен? Себеби силер ыраазычылыкты сезбей турган учуруңарда силер
чагылдырып жаткан оюңар менен сезимиңер негативдик эмоциялар. Мейли кызгануу болобу, мейли жек көрүү болобу, ыраазы болбоо же жетишпегендик сезими болобу, мындай сезимдер силер каалаган нерсеңерди тартып келе албайт. Алар силер каалабаган нерсеңерди андан да көп кылып алып келип коет. Терс эмоциялар силерди башка учурларда силерге келе турган жакшылыктардан тосуп турат. Эгерде силер жаңы унаа каалап, бирок силерде болгон унаага ыраазычылык сезбесеңер, анда силер терс жыштыкты чагылдырып турасыңар. Азыр силер өзүңөрдө болгон нерселериңерге ыраазы болгула. Силер жашооңордо ыраазы болгон нерселериңердин баардыгы тууралуу ойлой баштаганыңарда, силердин оюңар ыраазычылык сезимин жаратуучу көптөгөн жаңы буюмдар жана окуялар түрүндө кайтып келет. Силер башташыңар гана керек. Ал эми тартуу мыйзамы силердин асыл ойлоруңарды кармап алуу менен силерге ошол окшоштуктарды дагы көп алып келет. Силер ыраазычылык жыштыгына дал келип, дүйнөдөгү бардык кереметтер силерге таандык болот. Ыраазычылыктын күндөлүк тажрыйбасы силер чынында эле татыктуу болгон силердин байлыгыңардын булагы болуп калат. Олс Отлс 90-чу Ли Брауэр, бейпилдик боюнча адис жана инструктор, жазуучу жана устат. Ар бир адамдын турмушунда бардыгы мен ойлогондой болбой жатат, же бардыгы жаман деп айткандай учур болгон болуш керек. Бир жолу менин үй бүлөмдө жагымсыз нерселер болуп жаткан учурда мен таш тандап алып, колума кармап жөн гана отура бердим. Ташты чөнтөгүмө салдым да, ар бир жолу мен ушул ташка колум тийген учурларда тагдырыма ыраазы экендигим тууралуу ойлоп турам дедим. Ар таңда мен аны стол үстүндө колума алып чөнтөгүмө салам да, ыраазы болгон нерселеримдин баардыгын эске салам. Түн ичиндечи чөнтөгүмдөгүлөрдүн баардыгын стол үстүнө чыгарып жатып, ташты колума алам да столго коем. Айрым учурларда бул таш менен керемет окуялар болуп өтчү. Бир жолу түштүк Африкадан келген досум чөнтөгүмдөн таш түшүп калгандыгын көрдү да, бул эмне деп сурады. Мен түшүндүрүп берсем, ал бул ташты ыраазычылык ташы деп атап койду. 2 жумадан кийин мен түштүк Африкадан электрондук почта аркылуу кат алдым. Анда менин уулум сейрек кездешүүчү гепатиттин бир түрү менен ооруп, акырындык менен акыркы күнүн сүрүп жатат. Мага ыраазычылыктын 3 ташын салып жиберчи деп жазылган эле. Мен ташты көчөдөн эле таап алган элем. Андыктан ал жөнөкөй эле таш болчу. Мен албетте салып жиберем деп жооп бердим. Мен досум үчүн өзгөчө таштарды тапкым келди. Андыктан булак суусуна бардым да, дал келген таштарды тандап алып салып жибердим. 4 же 5 айдан кийинби досумдан кат алдым. Уулумдун ден соолугу оңолуп, өзүн соонун сезип калды деп жазган экен. Ошондой эле мен сага эмне айткым келип турат? Биз ар бирин $10 1000ден ашык ташты сатып, андан түшкөн кирешени кайрымдуулукка бердик. Сага чоң рахмат деген жазуу болгон. Ыраазычылыкка багытталуу кандай зарыл экендигин көрдүңөрбү? Улуу укмуштуу Альберт Эйнштейн биздин көз карашыбызда убакытка, мейкиндикке жана тартылуу күчүнө революция жасаган. Анын кыйынчылык менен өткөн күндөрүнө жана жакырчылык менен өткөн жаштыгына көңүл бөлүп көрүп, ал мунун баардыгына жеткенине ишенүү мүмкүн эмес. Эйнштейн купуя сырды эң жакшы түшүнгөн да, күнүнө 100 жолдан рахмат айта берген. Ал улуу окумуштуулардын бири катары болуш үчүн улуу окумуштууларга, өзүнүн устаттарына, алардын илимге кошкон салымы, алардын ачылыштары аны окууга жана өнүгүүгө түрткү бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирген. Каалаган нерсеге тез жетүү үчүн ыраазычылыкты колдонуунун эң кубаттуу ыкмаларынын бири жаратуу процессине киргизилиши мүмкүн. Боб Проктор кеңеш бергендей, жаратуунун биринчи кадамы үчүн сурануу керек болгондо, каалаган нерсеңердин баардыгын жазып алгыла. Ар бир сүйлөмүңөрдү мен азыр ушунчалык бактылуумун жана каалаган нерсеңерди жазгыла үчүн ыраазымын деп баштагыла. Силер рахмат айтып жатканда каалаган нерсеңерди алгансымал ааламга кубаттуу сигнал жибергиле. Бул сигнал силер каалаган нерсеңер бар экенин туюндурат. Себеби силер аны алгандыгыңар үчүн ыраазычылык жиберип жатасыңар. Дайыма эртең менен төшөктөн тургандын алдында ошол керемет күн өтүп кеткендей ыраазычылык билдирүүгө көңгүлө. Мен купуя сырды билип, өз аң сезимимде дүйнө менен бул акылмандуулук тууралуу бөлүшүм жөнүндөгү образды түзгөндөн баштап, мен ар күнү элге кубаныч тартуулай турган Купуя сыр фильмине ыраазычылык билдирип келем. Бул билимди экранга кантип алып чыгарды мен билген эмесмин. Бирок ал жолду таба аларыма ишенгем. Алдын ала аң сезимимде кортунду жыйынтыктын образын түзүп, алдын ала терең ыраазычылыкты сезип тургам. Бул абал мен дайыма боло турган абалыма айлангандыктан ааламдын эшиги ачылып,
биздин жашообузга керемет келип кирди. Купуя сырды таратуучулар жана мен дагы азыркы күнгө дейин ыраазычылыктын терең сезимин сезип келебиз. Ар бир секундада ыраазычылыкты чагылдырып туруучу бириккен топко айландык. Бул биздин жашоо образыбызга айланды. Сүрөттүү элестетүү кубаттуу усулу. Визуалдаштыруу бул баардык улуу устаттар жана лидерлер ошону менен азыркы учурда жашап жаткандар да окуткан усул. Чарльз Эннелдин 1912 жазган чебер ачкыч системасы китебинде визуалдаштырууну өздөштүрүүнүн күнүгө аткарылуучу 24 көнүгүүсүн сунуштайт. Ананда зарылы устат ачкыч өз оюңардын ээси болууга жардам берет. Визуалдаштыруу ушундай кубатка ээ себеби силердин аң сезимиңерде болгон каалаган нерсеңерди алып койгон өзүңөрдүн образыңар дал келген ойлорду жана сезимдерди түзөт. Жөнөкөйлөтүп айтканда, визуалдаштыруу ойду кубаттуу чагылдырган жана ошончолук күчтүү сезимдерди чакырган образдар. Силер визуалдаштырып жатканда ааламга кубаттуу жыштыкты чагылдырып турасыңар. Тартуу мыйзамы силердин сигналды кабыл алат да, бул образдарды силерге жөнөтөт. Алар силер өз элестетүүңөрдө көргөн абалда жөнөтүлөт. 91. Денис Уэтле. Мен Аполлондун учуу алдындагы даярдыгынан сүрөттүү элестетүү алып, 1980-1990 жылдары олимпиадалык программаларга киргизгем. Бул визуалдык мотордук даярдык деп аталган. Силер сүрөттү элестетип жатканда аны материалдаштырасыңар. Аң сезим укмуштуудай нерсе. Көптөгөн датчиктери жана кайра артка тартуучу байланыштары бар татаал жабдыкка бириктирилген олимпиадалык атлеттер трассада чуркап бара жаткандарын оюнда элестетишкен. Эң кызыгы, сүрөттүү элестетүү мезгилинде булчуңдары спортчулар чындап чуркап бара жатканда кандай чыңалган болсо, ошол эле ырааттуулукта активдешкен. Кантип эле ушундай болсун? Жандырмагы мында жатат. Силер бир нерсени чындыгында аткарып жатасыңарбы же оюңардагы машыгуубу, мээңер аны айырмалабайт. Эгерде силер өз элестөөңөрдүн бир жеринде болсоңор, ал жерде физикалык түрдө сөзсүз болосуңар. Ойлоп табуучулар жана алардын ачылыштары тууралуу ойлонуп көргүлө. Бир тууган райттар жана аэроплан, Джордж Истмен жана кино, Томас Эдисон жана электр лампочкасы, Александр Грэхэм Белл жана телефон. Ачылыштар бир гана себеп менен ишке ашат. Ойлоп табуучулар аң сезиминде өз ачылышынын образын ачык көрөт. Ал акыл эсинде кортунду жыйынтыгынын сүрөтүн кармап тургандыктан ааламдын бардык күчү ошол адамдын жардамы менен дүйнөгө ачылыш алып келет. Бул адамдар купуя сырды билишкен. Алар өзлөрүнүн ички көрүүсүнө кыйшаюусуз жана абсолюттук түрдө ишенишкен да, өзлөрүнүн кубатын ааламды аңтарып салуу жөндөмүнө жана ойлоп тапкандарын реалдуулукка аштыра алышканын сезишкен. Бул окумуштуулардын ишеними жана элестөөлөрү адамзат эволюциясын алдыга жылдырып турган. Ошентип биз азыр алардын чыгармачылыгынын мөмөлөрүн күнүгө колдонуп жүрөбүз. Балким силер мен акыл эсим улуу ойлоп табуучулардыкындай эмес, башкача түзүлгөн деп айтышыңар мүмкүн. Балким алар бул сыяктуу буюмдарды оюнда элестете алышкан. Ал эми силер андай кыла албайсыңар деп санайттырсыңар. Эгерде силер ушундай ойлосоңор, анда силер чындыктан алыссыңар. Купуя сырдын улуу билимин өзүңөр үчүн ачууну улантуу менен силер андан да чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуңар. 92. Майкл Дули. Силер аң сезимиңерде сүрөттү визуалдаштырып, көз алдыңарда жүгүртүп жатканда кортунду жыйынтыкка көңүлүңөрдү топтогула. Мисалы, өз колуңардын алаканына көңүлүңөрдү топтогула. Азыр эле аны жакшылап карагыла. Териңердин өңүнө, брыштарына, мээге, кан тамырларга, шакекке, тырмактарыңарга бардык детальдарын эсиңерге тутуп калгыла. Анан көзүңөрдү жумгандын алдында ушул колуңар силердин жаңы унааңардын ролун кармап тургандыгын элестеткиле. 93. Джо Витали. Бул ушундай табигый жана ачык географиялык атайын реалдуу тажрыйба. Силер бул унааны алууну каалаганыңарды сезбей да каласыңар. Ал силерде бар экендигин сезесиңер. Доктор Виталинин сөздөрү сүрөттүү элестетүү учурунда жете турган абалды эң сонун сүрөттөйт. Эгерде силер суктанууңарды сезүүнү уланта берсеңер, физикалык дүйнөдө көзүңөрдү ачкан убакта силердин визуалдаштырууңар ишке ашкан болот. Сезүүнүн ушундай деңгээли реалдуулук болуп саналат. Бул бардыгы түзүлө турган талаа
Ал эми физикалык реалдуулук жаратуунун чыныгы талаасынын көрүнүүсүнүн жыйынтыгы гана. Ошол себептен силер каалаган нерсеңерге зарылдык сезбей каласыңар. Силер туура жыштыкка багытталып, сүрөттүү элестетүү аркылуу жаратуунун реалдуу талаасын сезесиңер. Мындай талаада силер баардыгын дароо аласыңар. Силер аны сезгенде гана аны түшүнөсүңөр. 94-чү Джек Кенфилд. Бул жөн гана ойлордун образын гана түзбөстөн, чындыгында тартууну түзгөн сезим. Көптөгөн адамдар, макул, мен позитивдүү ойлонуп жатам. Мен каалагандарымдын баардыгын сүрөттүү элестете алам. Ошол эле жетиштүү деп ойлошот. Бирок силер баардыгын аткарып, бирок канааттангандыкты, кубанычты жана сүйүүнү сезбесеңер, демек силердин аракетиңер тартуу күчүн түзүү үчүн жетишсиз. 95-чи Боб Дойл. Мен дал ушундай унаалуу болгонду каалайм же менде качандыр бир убакта ушундай унаа болот деп айтпастан, купуя сыр ачылгандан кийин өз унааңарда олтургандай сезишиңер керек. Себеби мындай ойлор менен белгилүү бир сезимдер байланышкан. Булардын баардыгы азыркыга эмес, келечекке. Силердин сезимиңер ушундай болсо, каалооңорда дайыма келечекте болуп калат. 96 Майкл Бернард Бекфилд. Эми силердин сезимиңер жана ички көрүүңөр аркылуу ааламдын күчү көрүнө турган ачык эшикке айланат. Ал жакта кандай күч бар экендигин мен айта албайм. Менин билгеним ал күч бар экендиги. Александр Грэхэм Белл. 1847-1922. 97-чи Джек Кенфилд. Кантип суроосу биздин милдет эмес. Кантип кыялган максат алуудан жана ишенимден өзү келип чыгат. 98-чи Майкл Дулли. Кантип ааламдын иши. Ал дайыма силердин кыялыңарга эң жөнөкөй, тез жана гармондуу жолду билет. 99 Джо Витали. Эгерде силер баардыгын ааламдын эркине койсоңор, анда силер каалаганыңардын баардыгын алып келгендигин көрүп таң каласыңар. Бул жакта чыныгы кереметтер ишке ашат. Купуя сырдын устаттары силер сүрөттүү элестетүү процессин кандай ыкмалар менен ишке ашырып жатканыңарды эң сонун түшүнөт. Качан силер образды өз акыл эсиңерде көрүп, аны реалдуу катары сезгениңерде, силер каалаган нерсеңер бар экендигин сезген ишеним чекитине дал келесиңер. Ошону менен бирге эле силер ааламга ишеним артасыңар. Себеби каалаган нерсеңер силерде кантип пайда болооруна кабатырланбастан туруп, корутунду жыйынтыкка көңүлүңөрдү топтоп, аларга ээ болгонуңарды сезесиңер. Силердин аң сезимиңерде баардыгы болуп өткөн. Силердин сезимиңер окуяларды болуп өткөн катары көрсөтөт. Силердин акыл эсиңер жана силердин жашап жатканыңар мунун баардыгын ишке ашкандыгын көрөт. Визуалдаштыруу өнөрү мына ушунда жатат. 100-чү Джо Витали. Визуалдаштырууну күнүгө аткарып туруу керек, бирок бул эч качан милдет же калдык болбош керек. Купуя сырдын эң башкысы позитивдик маанай. Силер алаксыган, кубанычтуу, бактылуу, өзүңөрдү жакшы сезген абалда болушуңар керек. Ар бир адамда сүрөттүү элестетүү ишке ашуу үчүн кубат бар. Муну ашкананын визуалдык образынын мисалында далилдеп берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Баардыгы ишке ашыш үчүн биринчиден башыңардан ашкана тууралуу ойлордун баардыгын алып салгыла. Өз ашканаңар тууралуу ойлонбогула. Акыл эсиңерди, анын образын тазалап салгыла. Баардык идиштерден, столдордон, муздаткычтардан, плиткалардан, кафелдерден жана жалпы түс гаммасынан тазалап салгыла. Силер өз ашканаңардын образын көрдүңөр. Ушундайбы? Эң сонун, силер азыр эле сүрөттүү элестетүүнү ишке ашырдыңар. Ар бир адам ал тууралуу билсе да, билбесе да баары бир визуалдаштырат. Сүрөттүү элестетүү ийгиликтин улуу сыры. Женевьев Бехрен. 1881-1960. Доктор Джон Де Мартини жарк этүү тажрыйбасы боюнча семинарларында силер статтык образ түзсөңөр, аны кармап туруу кыйындыкка турат деп айткан. Андыктан картинага көбүрөөк кыймыл киргизүүнү сунуштаган. Муну далилдеп көрөлү. Өз ашканаңарды кайрадан элестетип көргүлө. Азыр силер ашканага кирип, муздаткычка жакындап, кармагычынан кармап, эшигин ачасыңар да, ичин карайсыңар. Ал жактан бөтөлкөлөрдөгү муздак сууну көргөнүңөрдү элестеткиле. Аны колуңарга алгыла. Аны алып жатканда алаканыңардан муздакты сезе аласыңар. Бир колуңарда суу куюлган бөтөлкө болсо, экинчи колуңар менен муздаткычтын эшигин жабасыңар. Эми силер өз ашканаңардын детальдарына жана кыймылында сүрөттүү элестетүү, мындай сүрөттү көпкө кармап туруу жеңилирээк эмеспи, чынбы? Биз баамдаганга караганда күчкө жана мүмкүнчүлүккө көбүрөөк ээбиз. Анын ичинен сүрөттүү элестетүү кубаттуу күчтөрдүн бири.
Женевьев Бехрен. Кыймылдагы кубаттуу усулдар. 101. Марси Шимов. Чындыгында ушундай керемет сыйкыр дүйнөдө жашаган адамдар менен башкалардын ортосундагы жалгыз гана айырмачылык биринчилери турмуш тартибин сезгендигинде. Алар үчүн тартуу мыйзамын колдонуу адатка айланган. Ошондуктан аларды дайыма керемет курчап турат. Алар бул тууралуу дайыма эстен чыгарбай жүрүшөт жана мыйзамды бир эле жолу эмес дайыма колдонушат. Ошондуктан алар ушундай жашашат. Төмөндө чындыкты камтыган эки окуя тактап айтканда тартуу мыйзамынын иш аракетин жана ааламдын кынтыксыз ишин чагылдыруучу окуяларды баяндайбыз. Биринчи окуя Джинни аттуу кыз тууралуу. Бул мурасты өзүнүн денесинин ар бир клеткасына дейре киргизүү үчүн ал купуясы менен DVD сатып алып, күнүнө минимум бир жолу көрүп турчу. Өзгөчө Боб Проктор Джинниге өтө катуу таасир этти. Андыктан ал Боб менен жолугушууну эңседи. Бир күнү таң эрте Джинни поштасын карап жатып, пошточу Боб Проктордун поштасын жаңылып Джинниге жеткирип алгандыгын таң калуу менен кабыл алды. Боб Проктор андан 4 гана квартал ары жашарын Джинни ойлогондо эмес. Бул гана эмес, Джинни менен Боб Проктордун үйлөрүнүн номерлери да окшош болгон. Джинни поштаны алды да дароо ээсине жеткирүүгө ашыкты. Эшик ачылып, бет алдында Боб Проктордун өзү турганын көргөндө Джиннинин кубанычын айтпагыла. Боб негизинен үйүндө көп болбойт. Себеби ал дүйнө жүзүн өз лекцияларын жана семинарларын окуу менен кыдырып жүрчү. Бирок аалам зарыл учурду билет. Боб Проктор менен жолугууну эңсеген Джиннинин оюнан улам тартуу мыйзамы ушул жолугушуунун ишке ашышы үчүн адамдарды, абалды жана окуяларды дал келтирип, орундарынан козгоп койду. Экинчи окуя купуя сырды көрүү, анын идеяларына аралашып калган 10 жашар Коллин деген баланын башынан өткөн. Коллиндин үй бүлөсү бир жумага Disney World'ко барышкан. Алар биринчи күнү кечке дейре узун кезекте күтүп турууга туура келген. Коллин уктаардын алдында мен эртең айлампадагы дөңсөөлөргө түшүп көңүл ачам жана кезекти күтпөймүн деп ойлонду. Кийинки күнү Коллин ата-энелери менен таң эрте Эпкоп борборуна келишкен. Эпкоп центр гиганттык шаар, Флорида штатында Disney World'дагы келечектин үйү. Эс алуу жайы ачылганда аларды Disney World'дун кызматчылары тосуп алып, Эпкоп борборунун күндүн биринчи үй бүлөсү болууну сунушташкан. Биринчи үй бүлө катары аларга өзгөчө маанилүү мейман статусу, парктын кызматчысы менен атайын эскорт жана Эптокадагы баардык айлампа оюнуна эркин кирүү каралган. Коллин каалагандан да ашык нерселер кабыл болду. Ошол таңда миңдеген адамдар парктын ачылышын күтүп турган, бирок Коллин эмне себептен алардын үй бүлөсүн күндүн биринчи үй бүлөсү катары тандап алынганын баамдаган. Ал купуя сырды колдонгон үчүн дал ушундай болгонун туюп турду. Элестетип көрсөңөр, 10 жылдыктын алдын ала билүү, жан дүйнөбүздө дүйнөнү кыймылга келтире алган күч бар экендигин билүү кандай ачылыш. Образыңарды жараткан, өзүңөрдөн башка эч нерсе силердин образыңардын реалдуулукка айланышына эч ким тоскоолдук кыла албайт. Женевьев Бехрен. 102. Джеймс Рей. Айрым адамдар чыны менен бул идеяны тутушуп, аны карманышат. Алар: мен күнгө күйүп калган экенмин. Мен бул фильмди көрүп чыктым. Эми өз жашоомду өзгөртөйүн деп турам деп айтышат. Ал эми жыйынтыгы жок бойдон кала берет. Алар үстүнөн ийгиликке жетүүгө даяр турушат. Бирок адам баласы алгачкы гана жыйынтыктарга карап көрүп, жок, бул нерсе иштебейт экен дешет. Анан эмне болот билесиңерби? Аалам сенин каалооң мен үчүн мыйзам деп жооп берет. Ошентип баардыгы жоголот. Силердин акыл эсиңерге кирүүгө күмөн саноо тууралуу бир эле ой мүмкүндүк берсек эле, тартуу мыйзамы силерге дал ошого окшош миңдеген ойлорду биринин артынан бирин тартып келип турат. Эгерде силердин башыңарды күмөн саноо каптаган болсо, аны тез аранын ичинде айдап салгыла. Аны мен билем, мен аны азыр кабыл алып жатам деген ой менен алмаштыргыла да, аны сезгиле. 103. Джон Ассараф. Тартуу мыйзамы тууралуу билген соң, мен аны өз теримден өткөргүм келди да, андан эмне келип чыгарын көргүм келди. 1995-жылы мен өзүм жетким келген жана тартып алгым келген нерселерди визуалдаштыруу тактасын түзүп алдым. Мисалы саат, унаа же турмушумдагы келечек жарымды ошентип өз кыялымдын образын ушул тактага жазып илип койдум.
күнүгө орундукка отуруп бул тактаны карайм да аларды визуалдаштырууну баштайм. Чындыгында өзүмдүн ушунун баардыгы менде болгондой сездим. Кийин мен башка жакка көчүүгө туура келип, болгон үй эмеректерди жана кутуларды кампага сактоого койдук. 5 жыл ичинде мен 3 жолу көчтүм. Аягында Калифорнияда калып, азыркы үйүмдү сатып алдым да 1 жыл аралыгында үйдү оңдоодон өткөрүп, андан кийин кампадан баардык оокаттарымды алып келдим. Бир күнү уулум Кинан менин бөлүмөмө кирип келип, эшик оозундагы баягы кутулардын бирине такалды. Ал 5 жыл бою ооз жабык жаткан эле. Бул кутуларда эмне бар ата деп сурады уулум. Мен жооп бердим. Бул менин визуалдаштыруу такталарым. Ал эмне? Бул мен өз максаттарымды чогултуп коюучу орун. Мен жашоомдо каалагандарымдын сүрөттөрүн же картиналарын таап, кесип алып, буга илип коем. Албетте 5,5 жаштагы уулум мени толук түшүнө алган жок. Ошондо мен мындай дедим. Уулум, андан көрө мен сага көрсөтөйүнчү. Кутуну алып чыгып, такталардын биринде мен 5 жыл мурун визуалдаштырган үйдү көрдүк. Мен ага ушунчалык таң калдым. Себеби биз азыр ошол үйдө жашап жаткан элек. Жөн эле окшошу эмес, чынында эле кыялымдагы үйдү сатып алып, аны оңдоп чыктым. Ошентсе да мен бул тууралуу билген эмесмин. Тактаны карап туруп ыйлап да жибердим. Себеби ушунчалык таасирленген элем. Кинан эмне үчүн ыйлап жатасың деп сурады. Тартуу мыйзамы кантип иштерин мен эми түшүндүм. Мен эми гана визуалдаштыруунун кубатын сездим. Окугандарымдын баардыгын мен эми түшүндүм. Өмүр бою үстүнөн иштеген нерсем, мен компанияны түзгөн нерсе баардыгы тең менин үйүм үчүн иштеген. Кыялымдагы үйдү сатып алып, аны байкагандай эмес экенмин. Элестетүү бул баардыгы. Бул келечектеги окуялардын алдын ала көрүү. Альберт Эйнштейн 1879-1955. Силер өз элестөөңөргө визуалдаштыруу тактасынын жардамы менен такыр эле ажырашып кетүүгө мүмкүндүк берсеңер да болот. Ага каалаган нерсеңердин баардыгын, жашооңорду кандай кааласаңар ошондой картинасын илгиле. Тактаны сөзсүз түрдө Джон Ассаров койгондой күнүгө көрүп туруучу тарапка жайгаштыргыла. Силер ал буюмдарга эбак эле экендигиңерди сезгиле. Каалаганыңарды алып, ал үчүн ыраазычылыгыңарды билдирүү менен эски сүрөттөрдү жаңы сүрөттөр менен алмаштырсаңар болот. Бул балдарды тартуу мыйзам менен тааныштыруунун эң сонун ыкмасы. Визуалдаштыруу тактасын түзүү идеясы бүткүл дүйнөдөгү ата-энелер менен мугалимдерди шыктандырат. Купуя сыр форумундагы бир адам ушундай тактага DVD фильминен сүрөт чаптап койгон. Ал купуя сырды көргөнү менен өзүндө анын көчүрмөсү болгон эмес. Андан 2 күн өткөндөн кийин менде эргүү пайда болуп, форумда биринчилерден болуп жооп берүүчү 10 адамга фильм деген дискти берем деген жарыя илип койдум. Ошол бала тизмедеги 10 адамдын тизмесине илинди. Визуалдаштыруу тактасына сүрөттү илгенден 2 күн өткөндөн кийин ал фильмдин көчүрмөсүн алды. Купуя сыр менен диск же үй жаратуунун кубанычы жана жаратылганды алуу өзгөчө. Кубаттуу визуалдаштыруунун мисалы тууралуу мага апам айтып берген эле. Апам үй сатып алган, бирок ал үйдү алам деген дагы бир нече адам болгон экен. Апам үйдү алуу үчүн купуя сырды колдонууну чечиптир. Ал отуруп алып, өз атын жана жаңы даректи, азыркы үйдүн дарегин көп жолу жаза берген. Андан соң өзүнүн жаңы үйүндө эмеректерди кандай жайгаштырарын элестеткен. Ушундай ойлорду башынан өткөргөндө бир нече саат өткөндөн кийин ага телефон чалышып, үй апама тээрин айтышкан экен. Апам кубанганы менен таң калган эмес, себеби үй ага таандык экендигин эбак эле сезген. Азамат. 104-чү. Джек Кенфилд. Эмнени каалаганыңарды тандап алгыла. Буларды алдын ала алаарыңарга ишенгиле. Силер буга акылуусуңар жана булар силер үчүн жеткиликтүү. Күнүгө бир нече мүнөттөн көзүңдү жумуп алып, каалаган нерсеңерди визуалдаштыргыла. Алар силерде эбак эле бар экендигин сезгиле. Андан кийин тагдырыңарга эмне үчүн ыраазы экениңерге оюңарды топтогула. Бул ыраазычылыкты сезгиле да, андан ырахат алгыла. Андан кийин күнүңөрдү улай бергиле жана силер каалаган нерсеңерди алып келип берүүнү ааламга тапшырып койгула. Купуя сырды эсиңерге туткула. Биринчи, күчтүү, ири тартуу күчү. Каалаган нерсеңерди гана күткүлө, каалабаганыңарды күтпөгүлө. Экинчи, ыраазычылык. Силердин энергияңарды көбөйтүү жана каалаган нерсеңерди жашооңорго алып келүү үчүн кубаттуу күч. Колуңарда бар болгон нерселериңерге ыраазы болгула. Ошондо гана андан да көп жакшы нерселерди тартып келе аласыңар. Үчүнчү, каалаган нерселериңерге алдын ала айтылган ыраазычылык силердин каалооңорго өзгөчө күч берип, ааламга кубаттуу сигнал жиберип турат. Төртүнчү,
Сүрөттүү элестетүү силердин мээңерде каалаган нерселер тарабынан бактылуу ээ болуулардын образдарын түзүү усулу. Визуалдаштыруу процессинде силер каалаган нерсеңер эбактан бери силерде бар экендиги тууралуу ойду жана сезимди билдирип турасыңар. Тартуу мыйзамы буларды силерге реалдуулукта силер өз элестетүүңөрдө көргөндөй кылып кайтарып берип турат. 5. Тартуу мыйзамын бир эле жолу эмес, дайыма колдонгула. Аны өз адатыңарга, жашооңордун образына айландыргыла. 6. Ар бир күнү кечинде уктаар алдында өткөн күндө болгон окуялардын баардыгын элестеткиле. Кайсы бир окуя же учурлар силерди канааттандырбаган болсо, аларды өз мээңерде силерге жаккан образга кайра түзүп алгыла. 4 бөлүм. Акча үчүн сыр. Адамдын аң сезими эмнени элестете алса, ошонун баардыгын ала алганга мүмкүнчүлүгү бар. Клемент Стоун, 1902-2002. 105. Джек Кенфилд. Купуя сыр мени түп тамырынан бери өзгөрттү. Менин атам негативдик маанайда калыптанып калган эле. Анын ою боюнча бай адамдар калгандардын баардыгындагы байлыкты уурдап алган. Акчалуу адамдар кимдир бирөөнү сөзсүз алдаган деген түшүнүк менен жашаган. Ошентип мен акчага байланыштуу көптөгөн терс эмоциялар арасында чоңойгом. Акча адамды бузат. Жакшы адамдар бай болушпайт. Акча бакта өспөйт. Атамдын жакшы көргөн сөзү мени Рокфеллерди ойлойсуңбу? Болгон. Мен ошентип жашоо татаал нерсе деген ишенимде өстүм. Качан гана Клемент Стоун менен жолукканда гана өз көз караштарымды өзгөртө баштадым. Мен Стоун менен иштеп жүргөндө ал айткан: "Сен өз алдыңа өтө чоң максатты коюшуңду каалайм. Ал максатка жеткениңде сен таң калгандай болушуң керек жана баардыгын кандай жасаш керек экендигин мен сага үйрөткөнүм үчүн баардыгы ишке ашканын билишиң керек." Ал учурда мен жылына $8,000 иштеп тапчумун. Андыктан дароо жооп бердим. Жылына $100,000 алгым келет. Аны кантип ишке ашырыш керектиги тууралуу менде бир да идея жок болчу. Менде стратегияда мүмкүнчүлүк да болгон эмес. Ошентсе да өзүм мен муну салтанаттуу жарыяладым жана ага ишендим. Андыктан мен булардын баардыгы ишке ашканда иш аткарам деп айттым да, ошондой иш аткара бердим. Клемент Стоун мага үйрөткөн ыкмалардын бири бул күнүгө көздү жумуп алып, максатка жетип калгандай элестетүү керек. Мен $100,000 купюраны тартып алып, шыпка илип койдум. Эртең мененкисин көзүмдү ачканда эле биринчи көргөнүм ошол купюра болчу. Ал менин келечек максатымды туюндуруп турчу. Андан соң көзүмдү жумуп $100,000 жашоо стилимди жана ошондой жашаган өзүмдү визуалдаштырам. Эң кызыгы, 30 күн ичинде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Менде эч кандай укмуш идеялар пайда болбоду жана эч ким мага көбүрөөк акча сунуштабады. 4 жума өткөндөн соң менде $100,000 тете идея пайда болду. Ал менин мээме өзүнөн өзү келди. Жазып бүткөн китебим бар эле. Эгерде мен ошол китебимдин 400,000 даанасын ар бирин 25 центтен сатсам, даана $100,000 болот деген ой пайда болду. Китеп эбак эле жазылган болсо дагы, менде мындай идея мурда пайда болбогон. Купуя сырдын бир касиети силерге шыктандырган ой пайда болгон болсо, ага ишенип, ага дал келгидей иш аткаруу керек. 400,000 китепти кантип сатыш керек экендигин мен элестете алган эмесмин. Бирок кийин супермаркеттен National Enquirer деген журналды көрүп калдым. Аны мурда миллиондогон жолу көргөм. Ал жалпы фон менен айкалышып кала берчү, бирок азыр ал алдыңкы планга чыга келди. Ошондо мен эгерде бул журналдын окурмандары менин китебим тууралуу билишсе, анда аны сатып ала турган 400,000 окурман табылат деген ойго келдим. 6 жумадан кийин Нью-Йорктогу Хантер коллежде 600 мугалим үчүн лекция окудум. Лекциянын соңунда мага бир аял келип, бул эң сонун лекция болду. Мен сизден интервью алгым келип турат. Бул менин визиттик карточкам деп кайрылды. Кийин билгенде ал National Enquirer үчүн жазып жүргөн штаттан сырткары кабарчы экен. Табияттан тышкары чөйрөдө рубрикасында ушул нерсе чынында эле иштеп жатат деген тема менин мээмде ойноп кетти. Ошентип макала жарык көрүп, китептин сатылышы жогорулады. Өз жашоомо түрдүү окуяларды, анын ичинде журналист менен болгон жолугушууну тартып алгандыгымды баса көрсөткүм келет. Кыскартып айтканда, мен ал жылы $100,000 тапканым жок,
бирок $92.327 иштеп таптым. Биз депрессияга түшүп, булук май иштебей тура деп айтты деп ойлойсуңарбы? Жок, биз анткен жокпуз. Биз булукмуш экен деп тамшандык. Менин аялым болсо, бул $100.000 үчүн иштесе, анда миллион үчүн да иштейт го деп жоромолдоп койду. Мен билбейм, бирок ошол тууралуу ойлонуп турам. Кел анда аракет кылып көрөлү деп жооп бердим. Мен чыгармамды басып чыгаруучу мага жан дүйнө үчүн дары деген китебиме гонорар жазып берди. Ал өзүнүн койгон колунун жанына жылмайып турган адам бетин тартып койду. Себеби бул анын турмушундагы $1.000.000 жазылган биринчи чек эле. Купуя сыр чынында эле иштейби? Мен муну текшергим келди да өз тажрыйбамда ишендим. Ооба, ал кынтыксыз иштейт. Ошондон бери мен аны күнүгө колдонуп жүрөм. Купуя сыр менен тартуу мыйзамын жашооңордун баардык учурунда колдонсоңор болот. Жаратуу процесси силер түзүүнү каалаган нерсенин баардык үчүн бирдей келет. Акча менен болгон учурда да эч кандай айырмачылык жок. Акчаны тартып алуу үчүн көңүлдү байлыкка топтоо керек. Акчанын жетишпегендиги тууралуу дайыма нараазычылык билдире берсеңер, жашооңорго көп акча тартып келе албайсыңар. Себеби силерге акча аз экендигин эсиңерден чыгарбай ойлоно бересиңер. Акчанын жетишпегенине көңүлүңөрдү топтосоңор, аң сезиңерде анын жетишпегендигине андан да көп абал түзөсүңөр. Байлык силерге келиш үчүн силер ар дайым байлык тууралуу ойлонушуңар керек. Силер өз ойлоруңар аркылуу жаңы сигнал жиберишиңер керек. Ал ойлор силерде да азыр акча абдан көп экендигин айтып турушу зарыл. Өз элестетүүңөргө кайрылып, силер зарыл болгон акча бар экендигине ишенгиле. Бул ушунчалык кызыктуу иш-чара. Өзүңөрдө көп акча бар экендигин элестеткениңерде, өзүңөрдү ошол замат сонун сезе баштаганыңарды байкайсыңар. Ошентип, маанайыңар көтөрүлгөн соң, силердин жашооңорго акча суудай агып келе берет. Жектин керемет окуясы Купуя сырдын тобун бош чекти тартып, Купуя сырдын сайтында аны бекер көчүрүп алууга киргизгенге шыктандырды. Силер үчүн бош чек ал ааламдын банкынан. Силер ага өз атыңарды, сумманы жазып туруп, көрүнгөн тарапка илип коесуңар. Бул чекти күнүгө карап туруп, ушул суммадагы акча силерде бар деп сезе бергиле. Силер аларды коротуп жатканыңарды, ага сатып ала турган буюмуңарды элестеткиле. Бул канчалык керемет экендигин сезгиле. Акча силердики экендигин сезгиле. Силер аны сураган күндөн баштап, алар силердики болуп калды. Биздин чектин жардамы менен миңдеген адамдар акча тартып алгандыгы тууралуу каттарды алдык. Бул өтө кызыктуу оюн. Ал силер үчүн иштейт. Байлыкты өзүңөргө тартып алгыла. Бир гана себеп менен адамдар каалаганындай акчаны ала алышпайт. Алар өз ойлору менен акчанын кириш келишине каршылык көрсөтүшөт. Ар бир негативдик ой, сезим же эмоция баардык жакшы нерселерге, анын ичинде акча силерди таап алганга да тоскоолдук кылат. Бул аалам силерден акчаны катып жатат дегенге жатпайт. Себеби силерге зарыл болгон акчанын баардыгы көрүнбөй силердин колуңарда. Эгер силерде каражат жетишсиз болсо, анда силер өзүңөр силерге келе жаткан акчанын агымын тороп жатасыңар. Муну силер өз оюңар аркылуу ишке ашырып жатасыңар. Өз оюңардын балансын жетишсиздиктен молчулукка өзгөртүшүңөр керек. Акчанын жетишпегендиги тууралуу ойлонбой, акча тууралуу көбүрөөк ойлонгула. Ошондо гана тараза ташы ошол тарапка оойт. Эгерде силерге акча зарыл болсо, бул өтө кубаттуу сезим. Албетте, тартуу мыйзамы боюнча силер акчага болгон муктаждыкты тартып ала бересиңер. Акча тууралуу мен өз тажрыйбамдан улам айта алам. Мен купуя сыр менен таанышаардан мурун бухгалтерлер менин ишканам зор чыгашага учурап жаткандыгын жана 3 айдын ичинде банкрот болоорлугун айткан. 10 жылдык оор аракеттерден кийин менин ишканам менин колумдан чыгып кеткени турган. Ишимди сактап калуу үчүн акчага абдан муктаж болуп тургандыктан ишим начарлай берди. Бул кыйынчылыктардан чыгууга жол жоктой сезилген эле. Кийин мен купуя сыр тууралуу билдим да, мен жашоомдо бардыгы, анын ичинде менин ишканамдын абалы да толугу менен өзгөрүүгө дуушар болду. Себеби мен ойлорумдун образын өзгөрткөн элем. Мен бухгалтерлерим сандар менен алышып, алар тууралуу гана ойлонгончо, мен ойлорумдун бардыгын молчулукка жана оокаттуулукка топтоп койгом. Андыктан бардык жакшы жакка ой баштады. Аалам мен жетиштүү акча менен камсыз кылаарым бүткүл акыл эсим менен туйгам жана түшүмө да кирбегендей деңгээлге акча менен камсыз кылды. Айрым учурларда күмөн санаган учурларым да болгон. Бирок акча келе баштаганда тез аранын ичинде бүткүл ойлорумду өзүм каалаган кирешеге бурдум. Алган кирешем үчүн ыраазычылыгымды билдирдим. Аны алгандан кубанычты да сездим жана ишендим. Купуя сырды силерге сыр катары айтып берейин.
Каалаган нерселериңерге жетүүнүн эң эле кыска жолу бактылуу болуу жана өзүңөрдү азыр бактылуу сезүү. Бул акча жана башка нерселерди алуунун эң кыска жолу. Ааламга кубаныч менен бакыттын толкунун нурлантууга көңүлүңөрдү топтогула. Бул аркылуу силер өзүңөргө бакыт менен кубаныч алып келгенден сырткары материалдык бакубатчылык жана жетишкендик гана тартып албастан, алардан сырткары каалаган нерселериңердин бардыгын тартып ала аласыңар. Каалаган нерселериңерге жетүү үчүн силер сигнал жөнөтүшүңөр керек. Эгерде силер кубаныч менен бакыт нурлантып турсаңар, алар силерге кайра образдар жана жашооңордун тажрыйбасы катары кайтып келет. Тартуу мыйзамы силердин эң эле ыйык ойлоруңарды жана сезимиңерди чагылдырып жана көрсөтүп турат жана алар силердин жашооңорго айланат. Оюңарды гүлдөп өнүгүүгө топтогула. 106. Джо Витали. Көптөгөн адамдар эмне ойлонушкандыгын мен билем. Мен өз жашоомо кантип көп акча тартып келем. Кантип көптөгөн жашыл кагаздарды, көптөгөн байлыкты жана гүлдөө өнүгүүнү алам. Өз ишин сүйгөн жаным, кредиттик карта боюнча карзыман кантип кутулам. Мен айлыкка гана иштеп жүргөндүктөн кирешенин чеги бар экендиги тууралуу түшүнүгүмдү эмне кылам? Кантип көбүрөөк акча иштеп табам? Булардын баарын өзүңөрдүн каалооңорго айландыргыла. Купуя сырдын мурдагы главаларында айтылгандарга кайрылалы. Силердин милдетиңер ааламдын каталогунан алгыңар келген нерселерди тандап алуу. Эгерде силердин каалооңордун бири акча болсо, анда канча акчалуу болгуңар келгендигин айткыла. Мен $25,000 кийинки 30 күн ичинде күтүүсүз кирешеге ээ болгум келет. Же болбосо канча каалаганыңарды айткыла. Бул силер өзүңөр үчүн деле ишенимдүү чыксын. Эгер силер ушул күнгө дейре акча табуунун жолун жалгыз гана иштеген ишиңер катары санасаңар, анда тез аранын ичинде бул ойдон арылгыла. Силер ушундай ойлонгуча, ал силердин тажрыйбаңар болоорун түшүнүп турасыңарбы? Мындай ойлор силерге жардам бербейт. Силер үчүн байлык менен молчулук мүмкүн экендиги жана акча силерге кантип келерин аныктоо силердин ишиңер эместигин түшүнүп жатсаңар керек. Силердин ишиңер сурануу, каалаганыңарды алып жатканыңарга жана өзүңөрдү бактылуу сезип жатканыңарга ишенүү, силерге акча алып келип берүү камкордугу ааламга тапшырылган. 107. Боб Проктор. Көптөгөн адамдардын максаты карыздан кутулуу. Ушундай максат силерди өмүр бою кармап жүрө берет. Эмнени ойлоп жатасыңар? Ошону тартып ала бересиңер. Силер, бирок мен карыздан кутулуунун жолун ойлонуп жатпаймынбы дээрсиңер. Баары бир силер андан кутулуунун жолун ойлоп жатасыңарбы, же ага тереңирээк кирип кетүүнү ойлоп жатасыңарбы? Силер карыздар тууралуу ойлонуп жатканда, аны өзүңөргө кайра тартып ала бересиңер. Карызды автоматтык түрдө төлөп берүүчү программасына жазылыңызда байлыкка көңүлүңөр топтогула. Эгерде силерге эсеп кагаздарынын бир нечеси келген болсо, жана аны кантип төлөп кутулаарыңарды билбей жаткан болсоңор, силер көңүлүңөрдү ага топтобогула. Себеби ал аркылуу кайра андан да көп эсеп кагазын тартып келе бересиңер. Эсеп кагаздарына карабай, баардык оюңарды гүлдөп өнүгүүгө топтоого жардам берүүчү ыкманы табышыңар керек. Жакшы нерселерди көбүрөөк тартып келиш үчүн өзүңөрдү жакшы сезе турган ыкманы ойлоп тапкыла. 108. Джеймс Рей. Адамдар мага канча жолу мен келерки жылы кирешемди 2 эсеге көбөйткүм келет деп айтышат. Бирок алардын иш аракетин карап турсам, ал ойлору ишке ашыш үчүн эч нерсе аткарылган жок. Анан кайра, мен мындайга жете албайм деп айтышат. Андан ары эмне болоорун ойлонуп көргүлөчү. Албетте, сенин каалооң мен үчүн мыйзам. Эгерде силердин оозуңардан мен мындайга жете албайм деген сүйлөм чыккан болсо, аны азыр өзгөртүү силердин эркиңерде. Аны башкага алмаштыргыла. Мен буга жете алам, мен муну сатып алам. Аны тоту кушча кайра кайталай бергиле. Кийинки 30 күн бою силерге жаккан нерселердин баарын карап чыгып, алардын бардыгына мен буга жете алам, мен муну сатып алам деп айтууга даяр болушуңар керек. Силер кыялданып жүргөн автоунааны көргөндө, мен муну сатып алам деп айткыла. Силер өзүңөргө жаккан кийимди көргөндө, кызыктуу соонун эс алуу жөнүндө ойлогондо, мен ушунун бардыгына жете алам деп айткыла. Ушундай мамиле жасай баштаганыңарда гана өзүңөрдү өзгөртүп, акча жаатында өзүңөрдү соонун сезе баштайсыңар. Чынында эле ушул буюмдарга жете алаарыңарга көзүңөр жетип, силердин жашооңордун картинасы өзгөрө баштайт. 109. Лиза Никольс. Эгерде силер акчанын жетишпегендигине оюңарды топтоп, каалаган нерсеңердин силерде жок экендигине көңүлүңөрдү буруп, бул
каатчылыкты үй бүлөңөр же досторуңар менен талкууласаңар, же балдарыңарга бизде бул үчүн акча жок, андыктан аны ала албайбыз дей берсеңер, ага чынында эле эч качан жете албайсыңар. Себеби азыркы аракетиңер менен каалаган буюмуңарды жок болушун тартып алып жатасыңар. Эгерде молчулукка жашагыңар келсе, гүлдөп өнүгүүнү кааласаңар, анда молчулукка көңүлүңөр топтогула. Гүлдөп өнүгүүгө оюңарды топтогула. Көрүп турган байлыктардын баардыгы келип чыккан рухий субстанция эч кандай кемибейт. Ал дайыма силер менен бирге жана ага болгон ишенимиңерге, ага болгон талаптарыңарга жооп берип турат. Чарльз Филлмор, 1854-1948. Эми силер купуя сырты билесиңер. Бай адам менен жолугушканда анын доминанттык ою зарылдык эмес, байлык экендигин түшүндүңөр. Мындай адамдар түшүнүп-түшүнбөй өзүнө акчаны тартып турат. Алар байлык тууралуу ойлонгонго көңүлүн топтоп коюшкан. Андыктан ааламаларга байлык берүү үчүн адамдарды, окуяларды жана абалдарды кыймылга келтирип турат. Аларда болгон байлык силерде да бар. Бирок силердин ортоңордогу жалгыз айырмачылык мында. Байлар өзүнө акча тартып ала тургандай ойлонушат. Ал эми силердин байлыгыңар жаратуунун көрүнбөгөн талаасында жатат. Аны реалдуулукта алуу үчүн силерде байлык тууралуу ойлонгула. 110. Дэвид Ширмер. Купуя сыр фильми тасмага чыккандан бери биз жүздөгөн каттарды алып жатабыз. Анда адамдар фильмди көргөндөн кийин почта боюнча күтүүсүз чектерди алып жаткандыгы тууралуу жазышат. Мунун баардыгы алар фильмди көрүп жатканда Дэвидтин окуясына ойлорун топтоп, жүрөгүнө жакын алгандыктан болуп жатат. Ошону менен алар өздөрүнө чекти тартып алып турушкан. Сандаган эсеп кагаздарына өз сезимиңизди өзгөртүү үчүн мен оюн ойлоп таптым. Эсеп кагаздар булар чектер деп эсептей берем. Андыктан ар бир конверт ичинен эсеп кагазын алганда кубанганымдан секирип, мен үчүн акча келиптир, рахмат, рахмат дей берем. Эсеп кагазын колума алам да, аны чек деп элестетип алган акчамдын саны көп болсун үчүн ага дагы бир нөлдү оюмда кошом. Блокнот ачып алдым да, барактарын баш жагына мен алдым деп жазып коюп, ар бир эсеп кагазыма бирден нөлдү кошуп жазып чогулта бердим. Ар бир сумманын жанына рахмат деп жазып, ал үчүн ыраазычылык сезе бердим. Андан соң эсеп кагаздарды алып, андагы сандар менен мурда алып жүргөндөгүмдөн азыраак болчу. Ыраазычылык менен төлөп жүрдүм. Колумда чектер гана бар деп өзүмдү ишендирмейинче, мен эч качан эсеп кагаздарын аччу эмесмин. Бул оюма өзүм ишене электе эсеп кагазын ачып алсам, дароо ичим коркунучтан кысылып чыкчу. Бул сезим мага мындан да көп эсеп кагаздарын кубаттуу түрдө тартып келе берерин билгем. Андыктан ал сезимди талкалап жашоомдо көп акча тартып алуу үчүн кубанычтуу эмоциялар менен алмаштыруу керек экендигин түшүндүм. Бул оюн эсеп кагаздардын тобу менен мен үчүн иштеди да, менин жашоомдун өзгөрүшүнө алып келди. Силер өзүңөр эле ушул сыяктуу бир топ оюндарды ойлоп таап ала аласыңар жана өз сезимиңер боюнча кайсыл ыкма силер үчүн жакшы иштеп жаткандыгын түшүнөсүңөр. Силер ойлоп жана фантазиялап жатканда жыйынтык тез эле келет. 111. Лорал Лангемайер. Финансылык стратегия боюнча адис, лектор, индивидуалдык жана корпоративдик машыктыруучу. Мен акча оор жумуш аткаруу аркылуу гана пайда болот деген ишенимде чоңойгом. Бирок кийин акча үзгүлтүксүз жана жеңил эле келе берет деген ой менен алмаштырдым. Башталышында бул жалган сезилет, туурабы? Силердин аң сезимиңердин бир бөлүгү буга "Жок, сен жалган айтып жатасың. Бул жеңил эмес" деп каршы чыгат. Бул анча чоң эмес теннисчи сыяктуу. Силердин оюңардын тобу бир топ мезгил бою тигил же бул жакка учуп жүрө берет. Эгерде силер акча табыш үчүн өтө көп жана оор жумушта иштеш керек деген ойдо болсоңор, анда бул ойду башыңардан тез аранын ичинде чыгарып салгыла. Силер мынтип ойлонуп жатканда, ушул жыштыкты чагылдырып турасыңар да, жашооңордо дал ушундай кыйынчылыктарга туш келе бересиңер. Лорал Лангеймердин кеңешин пайдалангыла да, өзүңөргө акча жеңил жана үзгүлтүксүз келип турат деп айтууну кайталагыла. 112. Дэвид Шиммер. Байлык бул менталдык багыт, акыл эс абалы. Иштин бардыгы силер кандай ойлогонуңарга жараша болот. 113. Лорал Лангеймайер. Мен өткөрүп жүргөн тренингтердин 80%-на жакыны бул адамдардын психологиясы жана ойлорунун образы менен иштөө. Көптөгөн кардарлар мага "Силер муну жасай аласыңар, а менин колумдан келбейт" деп айтышат. Бирок ар бир адам өзүнүн ички мамилелерин жана акча менен болгон өз ара аракеттенүүнү өзгөртүү
жөндөмүнө ээ. Силерди бир нерсеге ишенүүгө үйрөткөн билимден азыркы алып жаткан билимиңер зарыл экендигин түшүнүп, өзүңөрдүн жарышыңардагы жеткирүүнү, байлыкты кайра которуп коюу чечимине келгениңер жакшы жаңылык болуп саналат. Ийгилик сырттан эмес, иштен келет. Рольф Олдо Эмерсон 1803-1882. Акчаны өзүңөргө андан да көп тартып алуу үчүн акчага карата позитивдик маанай түзүшүңөр керек. Акчадан жетишпестик сезип жүргөн адамдар өзлөрүнүн материалдык абалы боюнча өзгөчө кубанычты сезбегендиги толук түшүнүктүү. Дал ушул негативдик сезимдер акчанын силерге тартып келүүсүнө тоскоол болушат. Силер мындай жаман ойлордон арылышыңар керек. Акчага кубана жана колуңарда бар нерселерге ыраазычылык сезүүнү баштагыла. Менде жетиштүү акча бар. Менде акча абдан көп. Алар өзлөрү эмне эле мага агып келип жатышат. Мен акча магнитимин. Мен акчаны сүйөм. Ал эми акча мени сүйөт. Мен акчаны күнүгө алып турам. Рахмат, рахмат, рахмат деп айта жана ошону сезе баштагыла. Акчаны алыш үчүн башкаларга бергиле. Акча берүү бул кубаттуу кыймыл. Акча берүү жашооңорго андан да көп акчаны алып келет. Себеби силер башкаларга акча берип жатканда менде акча абдан көп деген болосуңар. Жер жүзүндө жашаган эң бай адамдар улуу филантроптор экендигин билип, силер абдан деле таң калбассыңар. Алар башкаларга көп суммадагы акчаны берип турушат. Ошондо гана аалам тартуу мыйзамы боюнча ачылат да, аларга кайра артты көздөй андан да көп акча агып келе берет. Эгерде силер мен башка бирөөгө бергиде акчам жетишсиз деп ойлонсоңор, анда муну билип жүргүлө. Силер эми билесиңер, эмне себептен силерге акча жетишпей жатканын. Бирөөгө бериш үчүн акча жетишсиз экендиги тууралуу ойлонгонуңарда жөн гана башка адамга акча бере баштагыла. Силер берешендикти демонстрациялайсыңар да, тартуу мыйзамы болсо андан да көп берүүгө мүмкүнчүлүк түзө берет. Берешендик менен садака чабуунун ортосунда чоң айырма бар. Берешендик силерди чын жүрөктөн сонун сезимдерге батырат. Ал эми садака чабууда андай сезим жок. Бул эки нерсени чаташтырбагыла. Алар диаметрикалык жактан бири-бирине карама-каршы келет. Бири жетишпейт деген сигнал жиберсе, экинчиси жетишет деген сигнал жөнөтөт. Бири кубаныч тартууласа, экинчиси тескерисинче. Садака чабуу кайгырууну жана каарды жаратат. Берешендик чын жүрөктөн чыгат да, силер жасай турган эң кубанычтуу иш-аракеттердин бири. Андыктан тартуу мыйзам бул сигналды тосуп алат да, турмушуңарга мындан да көп жакшы нерселерди алып келе берет. Айырмасын гана сезе билгиле. 114. Джеймс Рей. Көп акча тапкан адамдардын көбү өз турмушуна канааттанбагандыгын көрдүм. Бул болсо ишинин оң эмес экендигинен кабар берет. Силер акчага умтулуп байый аласыңар, бирок бул бейпилдикке ээ болушуңарга кепилдик бере албайт. Мен акча бейпилдиктин бөлүгү боло албайт деп айта албайм. Албетте, акчанын бөлүгү болуп саналат, бирок болгону анын бөлүгү гана. Ошону менен бирге эле мен оорулуу жана кедей, бирок рухий байлыкка ээ адамдарды көп кезиктирем. Бул дагы бейпилдикке окшобойт. Жашоо баардык тарабынан бейпилдикте болушу керек. Эгерде силерди байлык рух эмес деп тарбиялаган болсо, анда мен силерге Катрин Пондердин Библиялык миллионерлер сериясынан китептерди сунуштайм. Бул керемет китептер силерге Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей жана Иисус өсүп өнүгүүнүн гана устаттары болбостон, миллионерлер да болушуп, азыркы учурдагы миллионерлердин түшүнө кирбегендей жашагандыгы тууралуу баяндап берет. Сиз падышачылыктын мураскерисиз. Сизге байлык табиятынан берилген. Сиздин колуңузда жашоонун баардык тарабына өзүңүз элестеткенден да чоң бейпилдиктин ачкычы бар. Силер каалагандын баардыгын алууга татыктуусуңар. Андыктан аалам анын баардыгын силерге берет. Бирок каалаганыңарды өзүңөргө чакырышыңар керек. Силер эми купуя сырды билесиңер. Ачкычы болсо силердин колуңарда. Ачкыч силердин оюңар жана сезимиңер. Силер аны колуңарда өмүр бою алып жүрөсүңөр. Марси Шимов 115. Батыш маданиятында көптөгөн адамдар ийгиликке умтулушат. Алар чоң үйгө, өнүгүп жаткан бизнеске, көптөгөн сырткы атрибуттарга ээ болгулары келишет. Бирок жакшылап карап көргөнүбүздө бул нерселердин баардыгына жетүү биз умтулган бакытка жетүүгө кепилдик бере албастыгын байкайбыз. Биз сырткы нерселер бизге бакыт алып келет деп алардын артынан түшүп алабыз. Бирок бул туура эмес жол. Алгач ички кубанычыбызды, ички дүйнөбүздү, ички көрүүбүздү таап алышыбыз керек. Ал эми сырткы нерселер өзүлөрү эле пайда болот.
каалооңордун баардыгы ички эмгек аркылуу ишке ашырылат. Сырткы дүйнө эффектилердин дүйнөсү. Ал силердин оюңардын жыйынтыгы гана. Оюңарды бакыттын жыштыгына багыттагыла. Өзүңөрдүн тегереңерге бакыт менен кубанычтын сезимин тарткыла. Аларды ааламга баардык күч кубатыңар менен чагылдыргыла. Ошондо силер жер бетинде бейишке ээ болосуңар. Купуя сырды эсиңерге туткула. Биринчи, акчаны тартып алуу үчүн бүткүл оюңарды байлыкка топтошуңар керек. Акчанын жетишсиздигинен дайыма эле сана аркай берүүдөн өз жашооңорго көбүрөөк акча тарта албайсыңар. Экинчи, силер каалаган суммадагы акчаңар азыр силерде бар сымал элестетип жана ошондой сезе билүүнү колдонуу пайдалуу. Байлыкка ойногула. Анын негизинде силер өзүңөрдү финансылык жактан жакшы сезе аласыңар. Позитивдик маанай түзгөнүңөрдө акча силердин жашооңорго көбүрөөк келе баштайт. Үчүнчү, азыр эле өзүңөрдү бактылуу сезүү жашооңорго акчаны тартып келүүнүн эң ыкчам жолу. Төртүнчү, силерге жаккан нерселердин баарын карап, ичиңерден мен буга жете алам, мен муну сатып алам деп айтууну өзүңөргө адат кылып алгыла. Өз оюңардын образын өзгөртүүңөрдө финансы жаатындагы сезимиңер оңолот. Бешинчи, жашооңорго акчаны көп алып келүү үчүн башкаларга акча бергиле. Силер март болуп, өзүңөрдү жакшы сезип, башкалар менен акчаңардан бөлүшүп жатканда, менде акча көп деп айткан болосуңар. Алтынчы, почта аркылуу келген эсеп кагаздарын элестеткиле. Жетинчи, оюңардын балансын байлык тарапка оодаргыла. Байлык тууралуу гана ойлонгула. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 5-бөлүм. Мамилелер үчүн купуя сыр. 116. Мари Даймонд. Феншуй боюнча консультант, устат жана лектор. Биз ааламыбыздын жаратуучусубуз жана биз түзгүбүз келген ар бир каалоо турмушубузда пайда болот. Бул ойду купуя сыр туюндуруп турат. Ошондуктан биздин каалоолорубуз, ойлорубуз жана сезимдерибиз абдан маанилүү, себеби анын бардыгы материалдашат. Бир күнү бир студиянын арт мүдүрүнүн үйүнө барып калдым. Анын үйүнүн дуалдарынын бардыгында денеси драпировка менен бир аз гана жабылган жылаңач аялдардын түшүрүлгөн сүрөтү илинип турган. Алар кандайдыр бир деңгээлде көрүүчүлөрдөн денесин жашырып буруп кеткенсип, көз караштары менен мен силерди карап да койбойм деген сымал болчу. Менимче, сиздин өздүк турмушуңузда көйгөйлөр бар окшойт, дедим продюсерге. Сиз эмне, көз ачыксызбы деп таң калды. Жок, карап көрүңүз. Сиздин үйүңүздө сизди эти барга албаган кыздардын сүрөтү түшүрүлгөн 7 сүрөт бар экен. Бирок бул сүрөттөр мага жагат деп каршы болду. Аларды мен өзүм тарткам. Демек бул андан да жаман. Себеби сиз буларга өзүңүздүн чыгармачыл энергияңызды коротконсуз. Ал жаш, ийгиликтүү, жагымдуу жигит. Анын тегерегинде жайнаган актрисалар курчап жүрөт. Ошондой. Ошентсе да өздүк турмушунда кыйынчылыктар бар экен. Кызык, ойлоп көрсөңүз. Сиз эмнени каалайсыз деп сурадым. Бир жумада ар башка аялдар менен 3төн жолугушуу болууну каалайм. Эң сонун, дедим мен. Демек, муну тартып коюңуз. Өзүңүздү 3 кыз менен тартыңыз да, ал сүрөттөрдү дуалдарыңызга илип коюңуз. Жарым жыл өткөндөн кийин мен аны менен жолугушууда анын өздүк турмушуна кызыгып сурадым. Эң сонун, аялдар телефон чалышат, жолугушууга чакырышат. Себеби сиз өзүңүзгө муну каалагансыз. Мен өзүмдү сонун сезип калдым деп жооп берди ал. Тактап айтканда, жылына бир да жолугушууга жете алчу эмесмин. Эми болсо жумасына 3 селки менен жолугуп турам. Алар мен үчүн чырлашып да кетишет. Анда сонун болуптур, дедим мен. Чындыгына келгенде, мен стабилдүүлүктү каалайм деп мойнуна алды. Мен үйлөнүп үй бүлө күткүм келет. Ошону менен бирге романтика да керек. Анда ошол романтиканы тартып коюңуз деп сунуштадым. Ал романтикалык керемет мамилелердин образын тартып койду да, 1 жылдан соң үйлөнүп, бакубат турмушта жашап калды. Ал баягыдан башка каалоону билбегендиктен ошондой болду. Мындай турмушту ал көптөгөн жылдар бою эңсеп келген. Бирок анын эңсөөлөрү көрүнө алмак эмес болгондуктан ал жыйынтыксыз болгон. Бул адамдын сырткы деңгээли, анын үйү, анын эңсөөлөрүнө дайым каршы болгон. Эгерде силер бул билимге жеткен болсоңор, анда жөн гана аны менен ойногула. Мари Даймонддун кардары тууралуу окуя Феншуй кантип купуя сырдын окууларын чагылдыраарын эң сонун иллюстрациясы.
Ал окуя биздин ойлорубуз аларды колдонуудан канчалык күч кубаттуу экендигин демонстрациялайт. Биздин ар бир кыймылыбызды ал тууралуу ой коштоп жүрүшү керек. Ойлор биздин сөздөрүбүздү, сезимдерибизди жана кыймыл-аракеттерди жаратат. Кыймыл-аракеттер өзгөчө кубаттуу, себеби бул биздин кыймыл-аракетке түрткү кылган ойлор болуп саналат. Биздин көңүлүбүздө терең сакталган ойлорубуз кандай экендигин түшүнбөшүбүз да мүмкүн. Бирок ойлогондорубуз биздин кыймылыбызда экендигин көрөбүз. Продюсер тууралуу окуяда каармандын терең катылган ойлору анын кыймыл-аракеттеринде жана үйүнүн жасалгасында чагылдырылган. Ал өзүнөн жүзүн буруп кеткен аялдардын сүрөтүн тарткан. Бул учурда анын терең сакталган ойлору кандай экендигин түшүнөсүңөрбү? Ал көптөгөн аялдар менен жолугууну эңсегендигин айтса да, анын жашыруун ойлору бул тууралуу анын сүрөттөрүндө чагылдырылган эмес. Өз кыймыл-аракетин өзгөртүүнүн аң сезимдүү чечүү, ал чынында эле эмнени эңсегенин көңүлүн топтоого түрткү берген. Ушундай жөнөкөй эле өзгөртүүнүн негизинде ал өз жашоосун сүрөткө тартып, аны тартуу мыйзамынын жардамы менен реалдуулукка айландырды. Силер өз жашооңорго бир нерсени тартып келгиңер келсе, өз кыймыл-аракетиңер эңсөөңөргө карама-каршы эмес экендигине ынангыла. Мунун эң бир сонун мисалдарынын бир катары устаттардын бири Купуя сырды фильмде тартылган Майк Дули өзүнүн ааламды башкаруу жана кереметтерди тартып келүү деген аудио курсунда келтирген. Ал өзү турмушунда идеалдуу эркекти тартып алгысы келген аялдын окуясын баяндап берген. Аял баардыгын туура аткарган. Ал кандай болуш керек экендигин аныктап алып, анын сапаттарын так тизмесин түзүп, анан визуалдаштырган. Бирок канчалык аракет кылса да, ал эркек горизонтто көрүнгөн эмес. Бир күнү ал аял үйүнө кайтып келип, автоунаасын гаражга коюп жаткан. Бир маалда өзүнүн кыймыл-аракетин эңсөөсүнө карама-каршы келгендигин түшүндү. Автоунаасын гараждын ортосуна токтотуп койгон эле. Эгерде автоунаа ал жайдын ортосунда турса, анын күйөөсүнүн автоунаасын кое турган орун жок болуп калат. Ошентип аялдын кыймыл-аракети ааламга сигнал жөнөттү. Мен суранган нерсемди алышыма ишенбейм. Андыктан тез арада гараждын ичин тазалады да идеалдуу күйөөсүнүн унаасы үчүн орун калтырып, өз автоунаасын четке токтотту. Андан соң уктоочу бөлмөсүнө кирип, кийим салган шкафын ачты. Ал жакта да анын идеалдуу күйөөсү үчүн орун жок болчу. Шкафтын жарымынан күйөөсүнүн кийимдерине орун бериш үчүн кийимдерин жылдырып койду. Мурда уктоо керебетинин ортосунда жатчу болсо, эми ал болочок күйөөсүнө орун калтырып, өз тарабына гана жылып жата баштады. Бул окуяны ал аял кечки тамак учурунда Майк Дуглейге айтып берип жатканда, жанында анын идеалдуу күйөөсү олтурган. Ал ушул кубаттуу иш-аракеттерди аткарып, каалаган нерсесине жеткен сыяктуу мамиле кыла баштаганда гана анын жашоосунда баягы адам кезигип, азыр экөө бактылуу үй бүлөлөрдөн. Купуя сыр фильминин мүдүрү сиңдим Гленданын башынан өткөн кандайдыр бир ушундай иш кылуу керек деген темага ылайык дагы бир мисал. Гленда Австралияда жашачу, бирок штаттарга көчүп келип, мени менен биздин америкалык ишканада иштөөнү каалоочу. Гленда купуя сырды жакшы билчү жана эңсөөнүн материалдаштыруу үчүн баардыгын туура аткарса да, айлар биринин артынан бири өтүп, Австралияда кала берген. Гленда өз иш-чараларын кайра карап чыгып, түшүндү, көрсө өзүнүн каалаган нерсесине ээ болгондой алып жүрбөптүр. Ошондо гана атайын кубаттуу иш-чараларды аткара баштады. Ал өз жашоосун алыска кетүүгө даярданып жаткандай өткөрүп баштады. Бардык клубтардан чыгып, Америкада керек болбогон буюмдарын таратып, чемоданын алып, кийимдерин салып чогулта баштады. 4 жумадан кийин Гленда АКШда жашап, биздин офисте иштеп калды. Өз каалооңор тууралуу ойлонгула жана силердин иш-аракетиңер аны чагылдырып жатканына, силер суранган нерсеңерге каршы турбашына көзүңөр жетсин. Азыркы учурда каалаган нерселериңерди алып жатканда иш кылгыла. Эгерде силер ошонун баардыгын бүгүн алсаңар, эмне кылмаксыңар? Дал ошондой иш-аракет жасагыла, кубаттуу күтүүңөрдү чагылдыргыла, кыймыл-аракеттерди аткаргыла. Каалаган нерсеңерди алуу үчүн мейкиндик түзгүлө. Ошондо силер бул күтүүнүн кубаттуу сигналын жөнөтөсүңөр. Сиздин ишиңиз бул сиз. 117. Лиза Николс. Өздүк турмушта адамдар ортосундагы мамиледе бул мамилени ким баштап түзүп жаткандыгын түшүнүү өтө маанилүү. Бирок мен силердин партнерыңар тууралуу гана айтып жатканым жок. Алгач силер өзүңөрдү түшүнүшүңөр керек. 118. Джеймс Рей. Эгерде силер өзүңөр өз тегереңерден рахат албасаңар, башка бирөөлөр силердин тегереңердегилерден рахат алуусун кантип күтүшүңөр керек? Тартуу мыйзамы же купуя сыр силердин жашооңорго кайрадан ушуну эле алып келе берет.
силер муну так түшүнүшүңөр керек. Башка адамдар силер эңсегендей мамиле жасагандыгын каалаганыңардай өзүңөргө мамиле жасай аласыңарбы? Силер олуттуу ойлоно турган суроо ушул. Эгерде силердин өзүңөргө болгон мамилени башка адамдардан көргүңөр келгендей мамиле менен дал келбесе, эч качан нерселердин катарын өзгөртө албайсыңар. Силердин иш-чараңар, күчкө ээ болбогон ойлоруңар, эгерде силер өзүңөрдү сүйүп жана сыйлап мамиле кылбасаңар, анда сыйга татыксыз, жакшы нерселерге акыңар жок экендигиңер тууралуу сигнал жөнөтүп турасыңар. Бул сигнал кете берет да, силер өзүңөргө болгон жаман мамилеңерге чөгө бересиңер. Адамдар болсо, анын жыйынтыгы гана. Силердин оюңар бардыгына себепкер. Өзүңөргө сүйүү жана урмат менен мамиле жасай баштагыла. Ушундай сигнал жөнөтүп, жаңы жыштыкка багыт алгыла. Ошондо тартуу мыйзамы ааламды жаңыртып, силердин жашооңор силерди сүйүп, урматтаган адамдарга толот. Көптөгөн адамдар башка адамдар үчүн ошол адамдарга жакшылык каалагандыктан курмандыкка барышат. Бул өтө чоң жаңылыштык. Өзүн курмандыкка чалуу жашоодогу бакубатчылыктын жетишсиздиги тууралуу ойлорго гана негизделген. Силер бардыгына жакшы нерсе жетпейт, андыктан мен мындай кыла турайын деп айтып жаткандай болот. Мындай сезимдер позитивдүү болуп эсептелбейт жана жыйынтыгында депрессияга жана таарынычтарга алып келет. Кенендик ар бир адам үчүн керек жана ар бир адам өз каалоолорун материалдаштырышы үчүн өзү жооп берет. Силер башка адамдардын каалоосун материалдаштыра албайсыңар, себеби силер алар үчүн ойлоно жана сезе албайсыңар. Силердин ишиңер бул өзүңөр. Эгерде силер өзүңөрдүн бактыңарды жана жакшы маанайыңарды жогору койсоңор, силер чагылдырып жаткан толкун силердин ар бир жакын адамыңарга да тийип өтөт. 119. Джон Грей. Силер өз көйгөйүңөрдүн чечесиңер. Башка бир адамдарды сөөмөйүңөр менен көрсөтүп, сен мага карызсың, мага көбүрөөк бер деп айтпагыла. Анын ордуна өзүңөр көбүрөөк бергиле. Убакыт таап, ал убакытты өзүңөргө гана арнагыла жана өзүңөрдү ага толтургула. Ошондо толуп калып, ашыкчаларын башкаларга бере баштайсыңар. Сүйүүнү алыш үчүн сүйүүнү магнит сымал тартып ала баштаганча аны менен өзүңөрдү толтургула. Чарльз Эннел. Биздин көпчүлүгүбүздү акыркы орунга өзүбүздү коюп жүрүүгө үйрөтүшкөн. Ошондуктан биз эч нерсеге акыбыз жок, жакшы нерселерге татыктуу эмеспиз деген сезимдерди жашообузга тартып келе беребиз. Бул сезимдер бизде өнүгүп өсө берип, өзүбүздү татыктуу эмес жана басынган абалда сезүүгө мажбурлаган абалдарды көбүрөөк тартып ала бергенбиз. Бирок силер бул ойлордун образын өзгөртүшүңөр керек. Албетте, өзүнө көбүрөөк сүйүү тартуулоо айрым адамдарга жагымсыз, оор жана ырайымдуулуктан ажыратылгандай сезилет. Ошентсе да аны башка жагынан да караса болот. Ошондо биз Кудай тарабынан жиберилген өзүбүзгө камкор мамиле чынында эле жакын адамга болгон камкор мамиленин билдирерин түшүнөбүз. Ошону менен бирге жакын адамга дайыма жакшылык кылууну жалгыз ыкмасы болуп саналат. Прентис Малфорд. Силер өзүңөрдү толук толтурмайын башкаларга бере турган эч нерсеңер жок. Ошондуктан силер алды менен өзүңөргө, өз кубанычыңарга камкор көрүүңөр керек. Ал эми башка адамдар өзүнө өзү кам көрсүн. Силер өзүңөргө рахат тартуулоого умтулуп, маанайыңарды көтөрө турган иштерди аткара турган болсоңор, анда өз айланаңарга кубаныч таркатасыңар. Өзүңөрдүн жаркылдашыңар менен жашооңордогу балдарга да, улууларга да үлгү көрсөтөсүңөр. Силер кубанычка батып турганда, берешендик тууралуу атайын ойлонуунун да кереги жок. Ал дем алуу сыяктуу эле табигый болот. 120. Лиза Николс. Эркектер менен мамиле түзүүдө мен өзүмдү сулуу сезбесем да, алар менин сулуулугумду баса белгилешет деп ойлойм. Мен чоңойгончо бионикалык аял, укмуш аял тууралуу комикстин каармандары, Чарлинин ангелдери сериалдарындагы кыздар менин идеалдарым болчу. Алар мага окшош болбосо да эң сулуу болушчу. Мен бул ойлорду кескин токтотуп, өзүмдү Лизаны, өзүмдү кара тоору келген теримди, толук эриндеримди, укмуштуудай көкүрөгүмдү, тармал кара чачтарымды жакшы көрө баштамайынча ушундай боло берди. Мен өзүмдү жакшы көргөн күндө гана курчап тургандардын бардыгы мени жакшы көрө баштады. Эгерде силер өзүңөрдү жакшы көрбөсөңөр, өзүңөрдү жакшы жана бактылуу сезе албайсыңар. Андыктан силер өзүңөрдү жакшы көрүшүңөр керек. Өзүңөрдү жаман көргөн болсоңор, анда аалам тарабынан силерге багытталган сүйүү менен жакшылыктын жолун тороп коесуңар. Өзүңөргө жаман мамиле кылсаңар, силер өзүңөрдүн жашооңорду кыскартып жаткандай сезим пайда болот. Дүйнөдөгү жакшы нерселер, ден соолук,
бейпилдик, сүйүү, кубаныч менен бакыт менен бирге бир жыштыкта болору белгилүү да. Чексиз энергияны, ден соолукту жана бейпилдикти сезүү жакшы маанай менен бир жыштыкта турат. Силер өзүңөрдү жаман көрүп турганда, өзүңөргө жаман мамиле кылууга мажбур кылган адамдарды жана абалдарды андан да көп тартып ала турган жыштыкка туура келип каласыңар. Фокусуңарды өзгөртүп, өзүңөргө болгон сонун нерселер тууралуу ойлоно баштагыла. Өзүңөрдөн оң сапаттарды издегиле. Бул сезимге көңүлүңөрдү топтосоңор, тартуу мыйзамы силерге өзүңүз тууралуу көптөгөн сонун нерселерди айтып берет. Силер ойлонгон нерселериңерди тартып келип турасыңар. Аткарууга зарыл болгон нерсе бул өзүңүздө болгон жакшы нерселер тууралуу узак ойдон баштоо. Ошондо тартуу мыйзамы силерге жооп берип, сизге дагы ушуга окшош көп ойлорду жиберет. Өзүңөрдө болгон жакшы нерселерди издегиле жана айландыргыла. 121. Боб Проктор. Сизде эң укмуш, эң сонун нерсе бар. Мен өзүмдү 44 жылдан бери изилдеп келе жатам. Айрым учурларда өзүмдү ушунчалык өпкүлөгүм келет. Силер да өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнгүлө. Мен менсинүүнү же өзүнө өзү алдоо тууралуу айткан жокмун. Мен өзүңөргө болгон таза сый тууралуу айтып жатам. Силер өзүңөрдү сүйө баштаганда гана башкаларды да жакшы көрө баштайсыңар. 112. Марси Шимов. Адамдар менен болгон мамиледе биз башкаларга күнөө койгонго көнүп калганбыз. Мисалы, мени менен чогуу иштешкендер жалкоо, күйөөм жиниме тие берет, балдарым да тентек. Биз башка адамдарды жана алардын кемчиликтерин күнөөлөй беребиз. Бирок чыныгы гармониялуу мамиле үчүн биз бул адамдардын жаман жактарына эмес, биз баалаган жактарына көңүлүбүздү топтошубуз керек. Кайсы бир нерсеге наразы болсок, аны андан да көп ала беребиз. Эгерде силердин мамилеңердин ортосунда татаал учур болсо дагы, баардыгы жаман болуп, бири-бириңерден алыстап бара жаткан болсоңор, урушасыңар. Силер гана муну өзгөртө аласыңар. Таза бара калып, 30 күн аралыгында ал адамдын кайсы сапаттарын баалаганыңарды жазып чыккыла. Ойлонуп көргүлө. Силерде аны жакшы көрүүгө канча себеп бар? Балким силер анын юмор сезимине суктанаарсыңар, же ал силерге көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазысыңар. Эгерде ал адамдын кадыр баркына жана оң сапаттарына көңүлүңөрдү топтогон болсоңор, жагымдуу учурлар тез болуп, көйгөйлөр өзүнөн өзү жоголо баштайт. 123. Лиза Николс. Айрым учурларда силер өз бактыңарга башка бирөөлөрдү жооптуу кылып коесуңар. Бирок алар силер каалагандай бактылуу кыла албайт. Эмне себептен? Анткени силердин бактыңар менен кубанычыңар бир гана адамдын көз каранды. Ал адам силер өзүңөрсүңөр. Ал гана эмес, силердин ата-энеңер, балдарыңар, жарыңар силерге толук бакыт тартуулоого кубаты жетпейт. Алар аны силер менен бөлүшө гана алат. Силердин кубанычыңар өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн гана чыгат. Силердин кубанычыңардын бардык жыштыкта бийик жана кубаттуу болгон сүйүүнүн жыштыгында жайгашкан. Сүйүүнү колдо кармап жүрүүгө болбойт, аны өз жүрөгүңөр менен гана сезүүгө болот. Бул жашоонун жана жан дүйнөнүн өзгөчө абалы. Силер сүйүүнүн чагылышын башка адамдардан көрөсүңөр, бирок сүйүү бул сезим, андыктан аны силердин жашооңордо түзүү силердин гана колуңардан келет. Сүйүүнү чагылдыруу жөндөмүңөр чексиз. Бул учурда аалам менен толук гармонияда болосуңар. Демек, сүйүүгө мүмкүн болгон нерселердин бардыгын сүйгүлө. Сүйө алган адамыңардын бардыгын сүйгүлө. Жакшы көргөн адамыңарга жана буюмуңарга көңүлүңөрдү топтогула. Ошондо гана сүйүү менен кубаныч силерге 100 эсе күчтүү кайтып келгенин байкайсыңар. Тартуу мыйзамы силер сүйгөндөн да артык нерсени тартуулайт. Силер сүйүүнү чагылдырып турганыңарда, ал аалам муну силер үчүн жасап жаткандай пайда болот. Силерге бардык жакшы буюмдарды алып келет, жакшы адамдарды жетелеп келет. Чынында эле ушундай. Купуя сырды эсиңерге туткула. 1. Эгерде силер өзүңөргө керек мамилелерди тартып келгиңер келсе, силердин оюңар, сөздөрүңөр, кыймыл-аракетиңер жана силерди курчап турган силердин каалооңорго карама-каршы келбегендигине ынангыла. 2. Силердин жумушуңар силерсиңер. Силер өзүңөрдү чекке чейин толтурмайынча башкаларга эч нерсе бере албайсыңар. 3. Өзүңөр сүйүп, урматтап, мамиле жасагыла. Анан силерди сыйлаган жана жакшы көргөн адамыңарды тартып келе баштайсыңар. 4. Өзүңөргө начар мамиле жасаганыңарда силерге болгон сүйүүнү тосуп, өзүңөр начар мамиле жасоого мажбур кылган адамдарды жана абалдарды тартып ала бересиңер. 5. Өзүңөрдү жакшы көрөрүңөргө көңүлүңөрдү топтогула.
ошондо гана тартуу мыйзамы силерге дагы көп эң сонун нерселерди айтып берет. 6. Мамилелерди оңдоо үчүн башка адамдарда болгон кемчиликтерине эмес, андагы силер сыйлай турган сапаттарына көңүлүңөрдү топтогула. Силер анын жакшы жактарына көңүлүңөрдү топтогондо гана аны далилдеген көптөгөн маалымат